Кудайдын чакырыгы 28 май. Ачууланган адам Кудайга жаккан ишти жасабайт. Адил адамдын күчтүү сыйынуусу көп нерсени аткара алат. Жакыптын каты. Адил адамдын сыйынуусу жана ачууланган адам тууралуу бул эки аятты окуп кеттик. Адамдын ачуусу эч качан адилдикти жаратпайт. Жана адилдиктен келип чыкпайт. Башкача айтканда, адилдик жана ачуулануу бир боло алышпайт. Кудайдын алдына келип, өзү үчүн болобу, жакындары үчүн болобу сыйынганында адамдын жүрөгүндө ачуу, бирөөнү жаман көрүү болбогону жакшы. Булар сыйынууга чоң тоскоолдук жаратат. Кудайдан кечирим алыш үчүн биз өзүбүз кечиришибиз керек экени да жазууда жазылган. Степан бизге чоң үлгү. Аны таш бараңга алып өлтүрүп жатышканда, ошол жерден жан берип жатып, Кудайга сыйынган сыйынуусу мындай: Теңир, бул күнөөнү алардын күнөөсү катары эсептебе. Ушул сөздөрдү айтып, ал жан берген. Бир туугандарым, жүрөктөгү ачуу, кек сактоо деген эмне экенин баарыбыз эле билебиз. Эгерде ортодо талаш тартыш, уруш, келишпестик болсо, сыйынуу руху ал жерде боло албайт. Жакының менен болгон кенеде эле келишпестик сыйынууга тоскоолдук. Сыйынууга келгенде жүрөктөн баарын кечирүү керек. Кечирүү кыйын болуп жатса, Кудайдан жардам суроо керек. Кечирүүнү Кудай каалайт. Биздин да кечиришибизди каалайт. Ошондуктан сен курмандык чалынуучу жайга курмандыгыңды алып келгениңде, бир тууганыңдын сага каршы бир нерсеси бар экени ошол жерден эсиңе түшсө, анда курмандыгыңды курмандык чалынуучу жайдын алдына таштагында, барып а дегенде бир тууганың менен элдеш. Ошондон кийин гана курмандыгыңды алып кел. Ошондо сыйынуу руху биз менен кызматташат. Биздин Иса Машаяк аркылуу жаңырган сыйынуубуз Кудайга жагымдуу. Ал биз менен дайыма сүйлөшкүсү келет. Ал биздин сыйынууларга жооп бергиси келет. Бирок сыйынууларыбызга ачуу жана келишпестик тоскоол болбосо экен.